Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам бизге үйрөнгөн илимдерибизди пайдалуу кылсын жана үйрөнүп аткан илимибизди да пайдалуу кылсын. О Аллах өзүңдөн жардам сурайбыз, бизди өзүбүзгө таяндыра көрбө. Жакшылык иштерди аткарууга, жамандыктардан тыюлууга өзүң жардам бере көр. Урматтуу бир туугандар, биз буга чейинки сабакта тарбиядагы негиздерди алганбыз. Жалпысынан аны алып бүттүк Аллахтын жардамы менен. Бүгүн болсо эми ошо тарбиядагы практикалык жолдордун бири болгон бул балдардагы айрым мүшкүлдөр дейбизби, тарбия жолунда кыйынчылыктарбы же проблемалар, ата-эне менен балдардын ортосундагы кездешүү абалдар, ыңгайсыздык. Ошондой кезде кантип мамиле кылышыбыз керек? Мындай чыкканда бир жолдор, багыттар, балдарды тарбиялоодогу көрсөтмөлөр. Мындай чыкканда балдарды туура тарбиянын жолдору жана мүшкүлдөрдү чечүүчү кадамдар. Эскерткени эскертүү пайда берет дейт. Буга чейин да айтсак, биринчиден эле дайыма ниетибизди жаңылап, мойнубуздагы жоопкерчиликти, аманатты сезе билишибиз керек. Аллах Тааламдын Тахрим сүрөсүндөгү 6-аяты дайыма көзүбүздүн карегиндей эзибизден чыгарбай, балдар менен үйүбүздө тарбияда эстеп жүрүш керек. О ыйман келтиргендер, өзүңөрдүн жаныңарды жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Ушунун ичинде эле адам эмнени эстейт? Жоопкерчиликти, аманатты сезгендей эле жана бул ибадат экен деп билиш керек. Ушуну ата-энелер эстен чыгарбаш керек. Баланы тарбиялоо улуу ибадат экен деп. Кадимки намаз окуп, орозо туткандай, кандай соопту үмүт кылсаңыз, ошо балдарды кийиндирүүдө, курсагын тойгузууда, тарбия берүүдө, ошолордун кыйынчылыгына сабыр кылууда, жакшылыгына кубанууда, ар бир нерсеге ушул ибадат, ушунун үстүндө сооп алам. Эмнеге десе, Кудай Тааламдын буйругун аткарып атасыз, аманатты аткарып атасыз, тозоктон сактап атасыз, жакшы муунду тарбиялап атасыз. Артыңыздагы изиңиз, туягыңыз сиздин соопту улай турган деп дайыма адам ниетти не кылыш керек? Жаңылап туруш керек. Антпесе бул адат болуп калат да, адам чарчап, жүдөп, бул бир кыйынчылыктай көрүп унутуп кетет. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин дайыма ар бириңер кол алдындагы жоопкерсиңер. Ошо ата-эне кол алдындагы ошо балдарына, кыздарына биз жоопкербиз деп. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерин эстеш керек. Кыздарды тарбиялоодогу тозоктон парда боло тургандыгы, пайгамбар алейхиссалату вассалам ага жакын болгондугун, жоопкерчилик менен анан жакшылыктарды эстеп туруш керек. Бул адамга эмне берет? Энергия берет, сизге шамдагай кылат, аракеттин үстүндө дайыма жалкоо, ныксыроодон алыс болуп, балдарга көңүл бурууга түрткү берет адамга. Ал эми кийим толуктоо деген ал дагы ниетти түзөсө жакшы сооп алат албетте. Бирок эң чоң тарбия бул ошол денеси өсүп аткандай эле анын дагы акылы өсүш керек, руханий жан дүйнөсү өсүш керек, адеп акылагы өсүш керек, мүнөзү өсүш керек. Бүт ошол менен кошо калыптанып кетиш керек. Көп учурда ата-энелер кийим менен эле курсагын тойгузган менен мектепте окуттук болду дейт да, ушул тарбияда болот. Андан кийинки жоопкер сезгенден эле дайыма мен сооп алам бул нерсеге, сооп алам бул нерсеге деп дайыма ниетти жаңылап туруп. Балдардын дагы проблемалар кездешет, кандай ишкалдар, мүшкүлдөр болот. Ошодо ниетти жаңылап туруп. Балким ар бир жума сайынбы, ар бир күн сайынбы жөн эле бир инстинкт, ата-энелик баягы уйдагы торпогун жакшы көрөт. Эми болбой эле мен ата-энемде каяка барса да ал балам да деген ушундай бир табияттык мээрим, табияттык ырайым, табияттык эле кароо болуп калбаш керек. Жаңы жогоруда айттык го, мына сабыр кылсаңыз, ошодон сооп үмүт кылсаңыз, ошондо сизге жардам болот. Эмне жардам болот? Аллах Тааламдан балдарыңызды тарбиягого жардам болот, жеңилдик болот. Эмне буга далил барбы? Далил бар. Алла Таалам сизге жеңилдетет, жардам берет. Ал эми жөн эле инстинкт катары эми төрөгөндө эмне кылабыз? Караш керек да. Боорумдан чыккан бала биз карабанда ким карайбыз деген жөн эле табияттык көз карашы менен карасаңыз, анда сооп албайсыз бул нерсеге. Себеби сизде ихлас болгон жок, ниет да болгон жок. Кыйынчылыгына сабыр кылганыңызга да сооп жок. Сарптаган жакшылыгыңызга да сооп жок. Себеби ниет жок, ихлас жок. Ниса сүрөсүндө 35-аятында Аллах Таалам айтат: "Эй юрида ислахан юваффиқиллаху байнахума." Эгерде алар
оңдоону каалашса, көрсөтөр, ниет айтып атат. Оңдоону, түздүүнү каалай турган болсо, ниет кылса, Аллах Таала аларга ийгилик берет. Инналлаха кана алиман хабира. Аллах Таала билүүчү жана кабардар. Мына бул жерде ниетти эскерип атат. Ошо ниеттин артынан Аллах Таала аларга ийгилик беришин. Туугандар, ошон үчүн бул нерсенин таасири аябай чоң. Ниети жаңылап туруу. Ниет кичинекей амалга чоң сооп жазылат. Кээде чоң амал деле кылып, ниетиңиз болбосо, ниетти жаңылабасаңыз, сооп деле жазылбайт. Дагы бир аятта 70-чи аят Анфал сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Ия аламиллаху фи кулубикум хайрун ютикум хайра мимма ухида минкум ва ягфир лакум валлаху гафурун рахим." Эгерде Аллах Таалам силердин жүрөгүңөрдөн жакшылыкты билсе, мындайча айтканда силердин жүрөгүңөрдө жакшылык болсо, жакшылык деген бир ихлас, ниет. Силерден эмнени ала турган болсо Аллах Таалам, мисалы ошо чарчайсыз, убактыңыз кетет, жашооңуз кетет, күчүңүз кетет, ошондон жакшыраак кылып берет силерге дейт. Күнөөңөрдү кечирет, Аллах Таалам чындыгында ырайымдуу, кечиримдүү деп. Бул жерде айта турган нерсе эмне? Ютикум хайра, силерге жакшылык берет. Эмне негизинде келип чыгып атат? Ошол ниеттин негизинде. Эгер жүрөгүңөрдө жакшылык болсо дейт, ихлас болсо, туура ниет болсо, жанагындай табияттагы ниет эмес. Инстинкт бар да адамда. Ошондой болуп калбаш керек ата-энелер. Адат болуп калбаш керек. Элден уялып, баланча эмне дейт? Баласын окуттурбай коюптур дейт, баласына көңүл бурбай коюптур дейт, үй бүлөсүн таштап салыптыр дейт, тигилме дейт, бул эмне дейт деген нерсе ойноп калбаш керек адамда. Эми мен карабасам айла жок, ким карайт? Мен да энеси, мен да атасы. Эмес, бул Аллах Тааламдын буйругу экен. Ушуга сооп алат экен. Кыйынчылыгына сабыр кылсам, ага да сооп алат экен. Аманат экен, жоопкерчилик экен деген нерсени адам жаңылап туруш керек. Бул ибадат экен деп. Ниетти түздөп, жаңылап, оңдоп туруш керек. Ошондо адам бул дүйнөдө да, акыретте да жакшылыгын алат. Жөн эле максаты табигый нерсе болуп калбаш керек. Ал эми кимде ким ниетин оңдобосо, ал адам кыйналат, чарчайт, жүдөйт, кыйналат, нерв болот, стресс болот. Анан чоңойсо дагы, Аллах сактасын, дагы нерв болот да. Неге дебейсиздерби? Ниет ихлас жок да, эч кандай сооп деле үмүт кылган эмес. Ал балдардан келечекте мен жакшылык көрөм деп чоңойткон. Анан ал баласы өзүнүн үй бүлөсүн эптей албай, Алла Таалам рызкысы ар кандай жазылат. Бирөө аялы менен кетип калат. Бир баласы дагы бир жака чет өлкөгө кетип калат. Бир баласы карабай кетип калат. Анан дагы нерв болуп, стресс болуп, жана инфаркт болуп, кээбилер мындайын билгенде бул баланы кичинекейинде эле өлтүрүп салмакмын деген сөздөрдү угам. Бизге ушундай келет, суроолордончу. Эмне кереги бар мындай баланы чоңойтуп, анан чоңойгондон кетип калат экен. Ушундай сүйлөгөндөрдүн баардыгы максаты, ниети, ихласы таза болгон эмес. Мындайча айтканда, мен сага жардам берем, эртең сен мага жардам бересиң. Мен сага азыр пайда кылам, сен эртең мага пайда бересиң. Эсептешүү да. Эч кандай кырет Аллах Тааламдын буйругу, ал нерсе жүрөгүндө болгон эмес. Ошон үчүн кичинекейинде да нерв болуп, стресс болуп чоңойтот. Чоңойсо дагы ата-эне каалагандай болбой калса, баласы дагы нерв болот да, Алла сактасын. Ал эми ушуну эле карама-каршында ата-энелер баласынан туура тарбия берет, жакшылыгына шүгүр кылат, кыйынчылыгына сабыр кылат, жоопкерчилик аманат деп билет, алардан эч нерсени үмүт кылбайт. Эртең карайбы, карабайбы, анын башы оорубайт. Бүт нерсени жакшылык менен кылып, карабай койсо ага да сабыр кылат, Аллах Тааламдан жакшылык сооп үмүт кылып, караса ага да шүгүр кылат, Аллах Таалам жакшылыгы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, дуаларында эртемен: "О Аллахым, сага шүгүр кылам, берген нематтарыңа, же өзүңдүн бир кулдарың аркылуу келген нематтарыңа да, жакшылыктарыңа шүгүр кылам" дегенде бол, адам кыйынчылыгына чөгүп кетпей, жакшылыгына көп кетпей, жакшылыкка шүгүр кылып, кыйынчылыкка сабыр кылып, баласына ошондой мамиле кылат. Болду, өч албайт. Кээ бир ата-энелер: "Мен сени жазалайм, мурасымды бербейм, муну жазбайм, муну мындай деп", кээ бирлер бүт ошол мындай бир эсептешүү, эрегишүү ошонун үстүндө карайт. Мына сени карадым, мени кара. Элдин балдары мындай жүрөт, сен мындайсың, тигиндей ушинтип, Аллах сактасын, мындай ата-энелер өмүр бою кыйналышат. Ошон үчүн бул субханалла, соопту үмүт кылуу, жакшылык кылып артынан жакшылыкты талап кылбоо, Аллах Тааламга таштап коюу,
Bunun asarı, tasiri аябай чоң туугандар. Муну бир гана ихлас менен мамиле кылган адамдар сезе билет жүрөгү менен. Нахл сүрөсүнүн 128 аятында Аллах Таалам айтат: "Инналлоха ма'аллазина тақау". Аллах Таалам чындыгында ушундай адамдар менен таква болгон жана ушундай жакшылык кылып мухсин болгондор. Мухсиндер булар ихлас менен Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылгандар. Аны көрбөсө дагы Аллах аны көрүп турат. Жана адамдарга мамиле кылса дагы ошонун артынан эсептешпегендер. Жакшылыкты кылат адамдарга, жакшылыкты Кудайдан үмүт кылгандар, алардан эмес. Чын туугандармы көп ата-энелерден суроолору, келин менен кайнене ызылдагандары, атасы менен баласы, ата-эне менен балдарда келише албай аткандары, ата-энелердин кээде стресс болуп кайгыга түшкөндөрү көп ушул ниет ихластын болбогондугу акыры барып ушундай натыйжаларды алып келип атат. 2-3 аят силерге окуп бердим. Кыскалап айтканда бул бөлүмдөн биз баягы кириш сөз катары иншалла алдыңкы сабактарда практикалык жолун алабыз. Айта турган нерсе, эскерте турган нерсе. Муну эч убакыт унутпаш керек адам. Ата-эне балдар кичинекей кезинде эле эмес бул, чоңойсо дагы. Чоңоюп үй бүлө болуп бөлүнүп кетсе деле. Алар менен сүйлөшүүдө, мамиле кылууда, дайыма жакшылыкта, кыйынчылыкта бардыгында мына ошол нерсе ниетти жаңылап туруш керек. Алардан бир талап кылсаңыз да, жардам сурасаңыз да, жардам бербей койсо дагы ниетиңизди түзөш керек, берсе дагы ниетиңизди түзөшүңүз керек. Мына ошондо Аллахтын жардамы келет, жеңилдиги келет, адам жеңил жашайт. Андан кийинки дагы бир балдар менен мамиле кылуудагы себептердин бири проблема чечүүдө. Бул алвикоя деген, профилактика, алдын алуу деген. Мисалы, оорууну эле алдын алсаң жакшы. Анан күчөп, ырбап болбой калганда барганда эмне болот? Өтө кыйын болот. Жөөлүп калат болду. Ошондой эле балдарды тарбиялоодо болору болуп, боёгу канып, бирөө наркоман болуп, бириз такыр зависим болуп калганда эмес, алдын алуу деген. Ошого даярданыш керек, ошо проблема келгенге чейин. Ата-энелер шалакы кылып, көңүл бурбай, таштап салбаш керек. Качан ошо проблеманын үстүнө чыкканда, Кудай сактан ууруу болуп, же түрмөгө түшүп, же бандит болуп, ошо адат болуп калганда, менин балам ушундай экен да деп үстүнөн чыкпастан, алдын ала байкап, карап, көңүл буруп, каяктан алсырап атат балам, каякка ооп баратат, эмне мунун күчтүү жагы, кайсы алсыз жагы деп, ошого карата мамиле кылып, көңүл буруш керек. Мындайча айтканда, тикенекти тигип алып, сиз жүзүм албайсыз, адамдар айткандай. Эмнени эксең, ошону аласың. Ошол чоңойгончо кандай болсо көңүл бурасың да даракка. Ошол бала деле ошондой. Туура дарактай, жана гүл өстүргөндөй. Удобрение бересиз, сугарасыз убагында, бутайсыз, карайсыз, бала да ошондой. Даракты карабасаң, чаржайт болуп, тикенек басып кеткендей же чөп басып кеткендей. Мына ошол да балада так ушундай болот. Анан ата-эненин бактысына себеп болуп калышы мүмкүн, Алла сактасын, чоңойсо. Ошонун артынан кайгырат, балеге түшсө, балегесине түшөт. Ошон үчүн алдын алуу деген бул өтө проблемаларды чечүүдөгү алдыңкы кадамдардан болуп саналат. Ибн Кайым рахимахуллахнын жакшы сөзү бар. Кайсы бир ата-эне баласына таалим тарбия берүүдө, аларга пайда берүүдө боштук кылып таштап кое турган болсо, жөн эле кийим кийгизип курсагын тойгузган менен чектелип, бул учурда ата-энелер балдарына өтө чоң зулум кылган болот. Өтө бир туура эмес мамиле кылган болот. Көпчүлүк балдардын бузулушуна, туура эмес жолго түшүшүнө, адепсиз, тарбиясыз чоңоюшуна бул ата-эне тараптан келип чыгат дейт. Ата-энелердин таштап койгондугу, кайрыгердигинен бош мамиле кылып аларды калтырып койгондугунан келип чыгат дейт. Бул белгилүү, практикада белгилүү тарых. Анан жаналарга эсеп кылбаш керек. Бирөөнүн атасы бомуш, бирөө алкаш, анан баласы сонун болуп чыкты. Андайлар Алланын кудурети менен ошентип тияк урунуп, бияк урунуп чыга берет. Ал мындай исключение болуп. Бирок жалпысынан караганда андай көп эмес да. Жалпысынан белгилүү эреже бул. Мээнет кылыш керек, караш керек, тарбиялаш керек, көңүл буруш керек. Ошонун негизинен көп белгилүү чыгат. Анан бирин серинди көрүп, мен деле ошонун бири болуп калат окшойт дебеш керек да. Ошон үчүн бул кичинекейинен алдын алып тарбия бергенин таасири чоң. Жанагы ташка тамга баскандай дегендей. Жаш чыбыктай кандай ийилсе, ошондой болуп чоңоет. Жаш даракты деле кандай кыйшык келип түздөбөсөң кыйшык өсөт. Түз коюп, түз байлап кылса түз өскөндөй эле балдар деле ошондой адат болуп калат деген сөз. Ошон үчүн ата-эне алдын алыш керек.
ата эне жамандыкты билиш керек, жамандыктардын ээлерин билиш керек, жамандыктын булагын билиш керек, андан кантип балдарды сакташты билиш керек. Эгерде ата эне өзү билбесе, көңүл бурбаса, анда Аллах сактасын, себепти аткарбаган болот. Ошон үчүн шарият дайыма байкасаңыздар, дуа кыласызбы, себепти аткарыңыз. Бир жакшылыкка умтуласызбы, Аллахка таяныңыз, экөөнү байлайт. Мына баламды тарбиялайм дедиңизби, дуа кылыңыз, ооба, жакшылык кылыңыз, бирок алдын алыңыз. Ошон үчүн алдындарда белгилүү сөз бар. 1 сом алдын алууга коротконуңуз жакшыраак, чем миллион сомду ишик келип, балеси болуп, боёганып калгандан анан эми коротом деген каранда. Проблема келип түшкөндөн кийин сартаган күчкө караганда, ал түшө элекке чейинки балаңыз жаныңызда, жаш, үйүңүздө жүрөт, азыр күнүңдө убактыңыз бар, мүмкүнчүлүгүңүз бар, сүйлөп кал, тарбиялап кал, үлгү болуп кал, алдын алып кал деген маселе. Анан качан студент болуп кетип калып, үйдөн таркап кетип, чет өлкөгө барып, тиги урунуп, бирөө менен урушуп, бирөөнүкүн урдап, жаман жолго түшүп кеткенден анан айтып, бакырып, кыйкырып ыйлаганың кетти ал уже. Аз анын таасири. Баленин баары түшкөндө. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүгүң барда алдын алып кал деп атат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам сүннөтүндө деле караңыздар, жолунда, багытында 7 жашта балдарды намазга үйрөтүш керек. 10 жашта окубаса уруш керек уже. Эми баягы зыян бербей, талап кылып, жулкуп, колунан тартып койду, уже намазга бекем бол деп таштап койбой өзүнүн ыктыярына. Кадимкидей урурлук кылганда колго чапкандай кылып, зыян бербестен, өзүнүн шариаттын эрежеси менен. Намазга деле ошондой талап кыласыз. Ушунун баары эмне? Алдын алууда. Анан эч нерсе намаздыкты билбесе, бала 13-14кө чыгып калды. Анын бели да ийилбейт. Ыңгайсыз адам болуп чоңойт эч кандай. Ал эми жашынан ошого үйрөнсө болду, ага жеңил болот. Тарата алыш да жеңил, намаз окуш да жеңил, эртең менен туруш да жеңил. Адат болуп калат, жеңил болуп калат. Бул бөлүмдө бир 10дон ашык бөлүм бар. 12 дейби, жаңылбасам. Кийинки сабактарда өтөбүз. Ар бир ошол үйдөгү тарбиядагы проблемалар жана анын чечүүчү жолдору. Өткөндө биз баягы негиздерди алдык. Бул сабакта болсо практикалык абалдар. Ошон үчүн бул дагы зарыл өзүбүздөн. Мына бүгүн болсо биз ниеттин ордун алдык. Мунун таасирин алдык, кандай адамга жеңилдик берет, кандай оорчулуктардын алдын алат жана ошондой эле балдарды тарбиялоодогу алдын алуу деген кириш сөз катары практикалык жолго кирүүдөгү негизги бул дагы бир зарыл нерселерден. Боолор болуп, боёганып калгандан кийин айгайлап, башын тырмап, нерв болуп, стресс болбостун. Пока мүмкүнчүлүк бар, алдын алуудагы боюнча сөз кылдык.